Алыстан жақындан көріп атқан бізді мекендештер, Машина Кежі каналына қош келдіңіздер. Жалпыңыздарға ассаламу алейкум. Ош шаарында Ошунда базарынан сіздерге видео тартууладабыз. Бұл видеодо Дэу Матиз унааларын сіздерге көрсөтө кетемин. Башында эле айтып кетейин, бир аз өзгөрүүлөр бар. Мен азыр портерлерди тартып бүттүм. Ошолорду таба албай көрсө, бул жак жаңы асфальтталып, анан кийин мына каналдын аркы тарабына жаңы асфальтталган, кеңири кылып туруп, аянтча коюп жасап коюптур. Ошол жакта портерлер. Киргениңизде эле эң жогорку жагына эле түз бара берсеңиздер, ошол портерлерди көрөсүздөр. Видеобузду көрүп алыңыздар, ошол кызыктуу болду ал видеобуз дагы. Биз болсо бул видеодо сиздерге Матиздерди көрсөтө берели. Бүгүн 5 октябрь 2025 жыл. Матиз 2 Өзбекстан без комплектация 2008, кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб, 270 000 сом айтылыш баасы. Эсим байланыш номери 508 19 36 09. Кеми бар дейт. Кондиционер барбы? Кондиционер бар экен. Бул максималдуу комплектацияда болот. Анда оң апталы электро күзгү, 4 айнектен электро көтөрүшчү жана айнектерин блокировкаларынын баскычы бар. Анан дагы айтмакчымын, бул жерде корректировка бар. 2 режимде 250 миңге бере бересиң. Жакшы. Дөңгөлөктөрү 4-тен кышкы. Мурда билесиздер, бул жакта портерлер турат эле, эми жалаң гана Матиздер бул жакта. Матиздер да кеңири кысылбай туруп калыптыр. Жакшы. Мындай аралап жүрө берели. Бизде ушундай баасын жазбаган жаман адат бар. Ушул адат качан ташталат билбейм. 2008 Матиз 2 Өзбекстан без комплектация бул дагы. Кондиционер барбы? Кондиционер? Кондиционер жок экен мында. Бир гана кондиционерден эле айырмасы болот, бар жок, калганы бирдей эле. 260 000 сом бул. Бул Матиз канча деп атасыңар? 250 000 деп атам. 250 000 сом. 2009. Өзбекстан комплектацияны көрөлү. Кондиционер бар, алдыңкы айнектер электро көтөрүштө, гидравлика дагы бар. Ручник, туманниктер иштейт дейт. В принципе, жакшы, көрүнүшү деле жакшы экен. İstеген жер иштейт. Жакшы. Апталынан да көрсөтүп коеюн. Жүрөсөк. Матиз 2 Өзбекстан. Баасы канча болуп атат? 220 000 сом, 2010. Комплектация кандай болду экен? Жөнөкөй экен, Жөнөкөй. 220 000 сом. Бул Матизди сурап көрөлүм. Матиз канча деп атасыз? 140 000 сом, 2006. Сигнализация бар экен, Бар экен. Так, комплектацияда кондиционер бар, калган жөнөкөй, Гидравлика барбы же? Кондиционер бар экен. Матиз 3 Корея. 2008, коробка автомат. Баасы канча болду? 350 000 сом. Партроник датчиктери, спойлер, рейлинг бар, салон эко кожа, кара сары комбинацияланган, кондиционер, монитору да бар экен. Монитор дагы бар. Матиз канча деп атасыздар? 250 000 сом. 2008. Матиз 2 гидравлика бар, кондиционери жок экен. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Болду. Үнүбүздөн тааныдык дейт мени. Азыркы. Так, Матиз 3 Корея.
2008 коробка автомат. Акчасы канча болду? Боло турган 370. 370 миң боло турган баасы дейт. 4 айнектен электро көтөргүчтөр, салон ошол эко кожа, руль менен ошондой эле. Электро күзгүлөр, мульти баскычтары бар, бирок рулунда эмес, могу панелдин өзүндө. Кондиционер, ушул Матис 3. Капталынан көрүнүшү. Анан бул жерде дагы бир Матис 2, Өзбекстан. Çok bağısı aramızda 370 bin de koyun bilmem yani. Karakterimiz 2008. Bu 360 gradus kamerası var okşaydı. Adashpasam bu başka da çiğin ne oldu? Başka yok kamera deyin desem kamera okşay atadi. Biroq planshet monitor var. Коробка автомат. Спойлердің үстінен дагы бир спойлер. Шындай. Так, мына чада келсе дагы бир бош орундар турат дагы. Бул жакта. Жакшы, кеңир болгон өзү жакшы. Да айландырып жакшыраак ракурста тартканда сонунда. Матис 2, Өзбекстан. 2007 телефон номерин жазган эмес окшойт, атайын 220 миң сом. Так, бул Матис 3 сурап көрөлү. Корея экен. Канча деп атасыздар? 420 миң сом. 2009 коробка автомат. Солон көрсөтүп коюн. Буда 4 айнектен электро көтөргүчтө. Айдоочунун отургучунда мынакей жылытуу бар. Жана бир позицияда анан персоналдуу чыканак тирегичи дагы бар. Комплектация жакшы. Аркасынан санарлар. Так. Да бир Матис 3. Да баасы жазылып турат. 2008 механика, Корея. 400 миң сом. Шундай. Бул Матис 2. Канча деп атасыздар Матисде? 170 миң сом. 2000 жылы чыгарылган. Сенасы жазып койгон. Кайсыл? Болду. Матис 2. 2006. Өзбекстан 230 миң сом. Так, дөңгөлөктөрү кышкы. Кондиционер бар, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, гидравликадагы бар. Так, бул жерде Матис 1дин баасы жазылып турат. 1999. Бул Корея экен. Корея комплектация буларда дагы кондиционер, гидравлика, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө болот. Машина кейжи. Чүрөлө. Да бир Матис 1 1999. Бул да Корея 130 миң сом. Матис 1. Бул Европа. Европада комплектация жөнөкөй болуп калат. 2002 140 миң сом. Матис 2 Өзбекстан 2010 200 миң 220 миң сом екен. Матис 3 Европа 4 дөңгөлөк тең кышкы, протекторлары жаңы эле экен, жаңы эле коюлган окшойт. 2006 350 миң сом. Алмашуу жолдору бар. Комплектацияда айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар, кондиционери бар, электро күзгүлөр, 4 айнектен электро көтөрүштү. Жакшы, Европа комплектация жакшы. Так, гидравлика жана АБС системасы дагы болот. Кайсыл? Так.
Бул жакшы суранып атышат, көрсөтүп коелу. Ушулбу? Матчиз 3. Так, бул Евро Корея экен, Корея. Chevrolet шылдыйын жармаштырып койгон экен, өзү Корея. 2009 коробка автомат. Акчасын канча деп атасыз? 430 kemi var. 430 миң кеми бар. Айдоочуда жана жо бул эжеке Европа экен. Рулю ким болуп турат? Chevrolet логотипи жана могул күзгүлөрүндө англисче жазуу болсо ошол Европа болуп калат. Başta Rusya'ya geçiş gerek, satış gerek. Бул Европа. Тез арада сатышым керек, Россияга кетип атканга байланыштуу дейт. Анан бул жакта Матчиз 3-тү дагы көрсөтүп коеюн. Коробка механика 2003. Бул да Европа. 350 миң сом. Siz kayalısınız ya. Урматтуу көрүүчүлөр, бизден дагы бир жагымдуу сиздерге жарыя бар. Мен дагы деле улантуудамын, кимиңиздер билсеңиздер, билбегендерге дагы айта кетейин. Ош шаарында сиздер сатууга койгон кыймылсыз мүлктөрүңүздөр бар болсо, бул көп кабаттуу үйлөрдөн, жер үйлөрүңүздөр бар болсо, жер тилкеңиздер бар болсо, мен өзүм жандуу кылып барып тартып бергеним акысыз болуп жатат. Убактылуу бул дагы акция. Кызматыбыздан пайдаланып калыңыздар. Мен жеке байланыш номеринди айта кетейин. WhatsApp жана байланыш номер 788 98 06. Так, бул жерде Матчиз 2 Өзбекстан. 2004. 170 миң сом. Комплектация жөнөкөй. Матчиз 2 Өзбекстан. 180 миң сом, 2006. Так, кондиционер көрүнбөй атат. Алдын кайнектери электро көтөргүчтүү. Жок, кондиционер жок экен ова. Так, Матчиз 2 Өзбекстан 2007. Комплектация эшиги чала жабылып калыптыр. Алдын кайнектери электро көтөрүштүү, кондиционери жок. Матчиз 2 Өзбекстан. Коробка автомат 2006. Баасы канча болуп атат? Баасы 290 миң. 290 миң сом. Масляная коробка дейт. Комплектация деле жакшы. Кондиционер бар, гидравлика, электро көтөргүчтөр. Ушулар. 230 дедиң, 290 миң экен ана. 290 миң. Жүрөлү. Та Матчиз 2 Өзбекстан 2006. 210 миң сом. 4 дөңгөлөгү тең жайкы. Протекторлары жакшы болду, жаңыдай. Окшош экен, жакшы. Так, кондиционер жок. Кайнектери жөнөкөй айланмада. Ушундай. Матчиз 3 Корея 2008. Автомат 360 миң сом. Так, мынакей Кореяда мындай күзгүлөрүнүн Корея тамгалары менен жана Dell логотипи дагы болот. Эң оңой айырмалай турган жерлери. Матчиз 2 Корея 2002. 265 миң сом. Корея. Коробка автомат дедик. Так, бул Матчиз 3
Европа кыймылдаткычын көлөмү 1 куб. Коробка механика. Акчасын канча деп атасыңар? 350 миң сом. Кондиционер бар. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Так, шундай көрүнүштө. Урматтуу көрүүчүлөр, видеобуздун соңуна келип калдык. Кийинки видеолорубузда ушундай лайк басып, комментарий жазып көрүңүздөрдү ушул суранып кетебиз.